Assalamu алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашоо эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Биз бүгүн город Королевдобуз. Тагыраагы метро Шелковскаядан 20 километр бериде өзүбүздүн кыргыздар тарабынан ачылган чакан ушундай бардык шарттары менен дача бар экен. Аябай кооз экен. Балдар ойной турган аятчасы бар экен, туугандар, жатып эс алып кеткенге шарттары бар экен. Кыш келип калды, банялар бар экен. Издегендер көп чындыгында. Группалар менен таратып, жакшы комментарий күтүп калабыз. Видеону ала чейин чогуу туруңуздар. Бул дачаны негиздеп ачкан Алиса эжеке жаныбызда турат. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздар. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Жогорку деңгээлде экен. Чындыгында элдин баары көрүп, кызыгып калды окшойт. Балким жазып чалып башташты. Эл менен амандашып кенен обзор кылабыз мындай. Колуна бардыгын айтабыз. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Москвада эмгектенип жүргөн биздин бир туугандар баарыбыздын айыл жерин жакшы көрөбүз, айыл жерин сагынабыз. Ошого ылайыктап бир 2 жылдан бери негизи дача карап жүрөм. Ошону таптым. Товар менен жакты, алайын деп мына алып отурам. Мен буюрса сиздердин жардамыңыздар менен, колдооңуздар менен жакшылап ишке ашып, кыялыбыз орундалып калсын деген ойдобуз. Мына чуле дегенде костёрдон баштайбыз. Бул жерден гитара чертип, сүйлөшкөнчө аккордеондор менен да. От жагып, балким шашлык кыла коюп, мына жылдыра коюп элечи. Эрте бир нерселер кылса болот экен, кыскасы туугандар, могу жерлерге отурупчу. Бул дача менин оюмча бир канча бир 20 сотуктай бар экен. 22. 22, как раз мен деле мындай разбираться этип коем да барган жердечи. Туура эле экен. Чоң жер экен, бак-тарактары менен мындай бурчаткалар, кыскасы могулар кечинде жанса керек. Жанат, кечинде күйөт, кышында жа аппак карда сон болот да. Эми булар баягы мен кичине эркектин колу керек болуп атат тазалаганга. Тазаланат. Баары чекеден эми Москвада эле бир күндө курулган эмес го, баары тазаланат. Жакшы эже, азыр мына сиз менен жолугуп, таанышып, бир аз сүйлөшүп калдык. Мен айттым го сизге, буюрса менин жашоом аттуу программа тарталык деп атабыз. Биринчи каарман сиз болуп бериң депчи. Ошол жактан кенен сүйлөшөбүз. Ошону мен азыр элдерге да айтып коем, балким бул просмотр көп болуп кетиши мүмкүн. Менин жашоом аттуу программа тарталык деп атабыз. Ал жакта жашоосунан болуп өткөн жакшылык жамандык, эми жашоо бир тегиз боло бербейт экен, өйдө ылдый болот экен демекчи. Элдерге сабак болот бир тарабынан, балким бирөө жарым элдерден кеңеш сурагысы келет, ошол видео аркылуу чагылдырып беребиз. Бир күн кечке тартабыз. Мен номерим ушул жерге мындай чыгарып коем азыр эле. Ошол программага катышып, ошол каарман болуп берем дегендер болсо, ар дайым телефонубуз жабык, чалып байланыша бересиздер. Анда эмесе баштадык. Бул жактар огород экен, мындай айтканда, ошол айыл. Жазында сон экен да, малина, клубника, картошка, чеснок, мына сабиз. Сабиз бар турбайбы? Бар, ошо мурунку биздин хозяиндан алдым да. Бүт мына малина, клубника бүт бар, катары менен чесноктор үзүп уже алынгандары да бар. Баарын очередь менен тиксе болот экен да, эмне кааласаң. Айылский экен мындай айтканда. Парниктери бар экен бул жагында. Кенен эс ала турган жер экен да. Анан балдарга ойной турган өзгөчө площадка бар экен. Секир ойногон жакшы көрөт да кыргыз балдар. Ошолорго кысымы жок, мына кенен секир ойногон. Батут бекер ошондо кандай? Бекер, ушул жерде ойногон оюнчуктар да көп. Болду. Просто азыр батут бекер, көп жакта ушул батуттан кысып коетпу, балдар батутка кызыгат экен. Деп секир ойногончу. Жакшы экен. Бул жагда чакамда кол өзү салган көлү бар экен. Жайында жакшы болот да. Жакшы экен. Анан бул жагында бир чоң 2 этажный дача бар экен да, үй бар экен. Кудай буйруса, бул үйдө дагы бүтүрүп, бул бүткөн эле үй экен, ичин жазаш керек да, ичи калды. Эгер Кудай буйруса кийинки жылкыга дайындайын деген ниет бар. Муну дагы бизге караштуу да. Бир 50 адам батат го дейм бияка. Кенен батат, Кенен батат. Келин алган, кыз узаткандарга аябай сон жерде. Киргенде эле
2 машина коюлган парковкасы бар экен туугандар. Жок, бул жерге 3 кичирээк машина болсо 4 машина батат да. Биз өткөндө коюп көрдүк, 3 машина кенен батат. Жүрүңүз аны ошол жактан башталып. Негизи бул айылга кирер алдынан жанагы посту бар экен. Ошол жака менин оюмча машиналарды токтотуп парковкасына кенен коюпчу. Бул жагына 1-2 машина болду эле, келген оңураак экен. Парковкасы бекер ошол жерде турат. Бизде мына таксист бир туугандарыбыз бардыгы бир 10-15 машина келген болсо, бул жак прокоп болот. Ошого кирер алдынан жанагы постар. Эжебиз эң кызыгы комфорт плюс иштейт экен, Таң калдырдыңыз, Таксиде иштейби? Аны видеодо сүйлөшөбүз кийин. Кыскасы ушундай шарт бар, бул жактан келсе болот. Бул жерде суп ичип, эми мына сигарет чеккендер обязательно жороодо болот, ошондойлорго экен. Ооба, эмеси менен. Эми айтып кое бериш керек. Бар да, эмне жашырганда эмне? Ооба, эс алган келгендей. Чекпей кала эле да. Бул жакта ошо машина койгон парковкасы. Бул жак кандай, эмне деп айтам, шашлык пиширган зона. Беседкасы да, могу жайкыга да жакшы, анан негизи эле баягы беседкада каар жаса, жан жаса, эшикке туруп сүйлөшүп калышкан, отургандарга ушул жер жакшы. Дине тигил жагында шашлык. Самор бар экен. Самор да иштейт. Самор да иштейт. Мындай борсок бышыргычтар баары даяр. Депкир, бүт, бу жерде туздан бери майда чүйдөн нерсенин баары келет. Шашлыктын могу эмне деп коет, шампурлары баары бар, запасной да бар. Казан бар, казан үйдө. Кой союп, шорпо кылам, аш кылам, өзүңүздөр поварлар болгон болсо, маркы бергенге шарт бар экен кыскасы. Негизи койду алып келип деле сойсо болот, могул жергечи, бирок кайра өзүңөр ушундай турушунда тазалап кетиш да, баягы кан панын баарынчы. Көп жерде койду алып келип сойгого дейт. Сойгонго негизи болот. Негизи көп жерде разрешение жок дагы учеткон документ болот, бирок мен өзүм ушул жерде карайм да, таптаза кылып баягы пакетке уруп канын алып кетсеңер, союп бүт өзүңөр бышырып жесеңер болот. Жакшы. Детский площадканы бир мындай силерге чагылдыралык тагын туугандарым. Анан ичкериге карай кирелик. Анан балалардан көбүнө кызык болуп атат, азыр айтабыз. Буйруса айтабыз аны туугандар, жүрүңүздөр. Темир тезектерди буйруса алып коет дедиңиз, эми? Булар жыйналат. Мунун баары тетекке өзүнчө скат бар, могу гаражга. Бул чоң адамды да көтөрө турган батут. Көтөрөт. Чоң батут экен. Кыскасы бир 10-15 жашка чейинки балдар жырга секирет экен да. Кенен. Мына. Могу оюнчуктар бар экен, муну бирок оюнчуктар сындырбай иштетебиз да. Оюнчуктар көп көп. Мен өз балдарым болгонго бүт бияка алып келип чачып салышыптыр. Кыскасы бул жака айланып жанагы болот эми. Мынактар качып басып. Мындай көпүрөсү бар экен, өзүнчө сказочныйчы, мындай чыгып. Сүрөт тартканга, экиден жаштар келет да, сүрөткө түшкөнгө сынбайт. Неден эми фотосессияга жакшы да. Фотосессия кылганга жакшы экен. Ичкерин көргөзөлүк эмес, Бактарактар бул жагы. Жазында укмуш болот окшойт, Гүлдөп молор. Алмалар өсөт экен, чычыркан ак бар экен теттеринде. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт. Сиздерден жашырган бир өнөрүм бар. Андан сиздерге бир чагылдырып, көргөздүргүзүп коеюн. Сиздер дагы бир угуп калгыла. Кыскасы пианино бар экен. Жаман кызыгам да, кыйын болсо керек, бирок үйрөнүш үчүн жакшы. Киргенде эле ушундай жерден башталат туугандар. Путтарды, ботинкаларды чечип бул жагына. Бисмилла деп киресиздер. Киргенде эле оңдо уборный бар. Шарт жакшы экен, чындыгында шарт жакшы экен. Бул жакта жашап, карап, ошондой кылып жүргөн адам окшойт, Жашап атышкан. Эми эле чыккан окшойт, уютный да. Ооба. Запах жок. Жок. Негизи запах мындай эме кылбайм да. Ошону каттуу караш керек да. Билесиз, мындай жерлерде жыттан кеткен болсо, керек адам приятный же уктай албайт же кенен жыргап. Бул жерге эс алган келет чындыгында. Чисто эс алган келет, достор менен колонка ырдап дегендейсиз. Бар, колонкалар да бар. Холодильниги бар, кухонный жанагылары бар, кыскасы барлык шарты бар. Тамак кылып, анамына кылган идиш аяктары бар. Мо идиштерди атайын мондай кылып койдум да. Ар жерге салган эми көрүнбөй калат, келип жүрмөй. Таптаза бүт тарелкалар кенен жетет. Ошо 20-30 кишиге расчет алынган нерселер. Кашык, вилка, казан, бычак, бүт нерсе, баягы жетпеген нерсенин баардыгы толук. Анан эми жетпегендерин да байкаштырып, алып келип коебуз да. Алып келип ошо бизден чекесинен толуктап атам, улам чекесин коюп. Ооба. Тамак жегенге эми отурганга ушундай стол бар экен мындай. Чакан компания келип калса, жерге отура албайсыз десе, мына ушул жерге дасторкон жазса, бул жерге отурушса болот. Жүрүңүз анда бул жак. Бул жак болсо биз эми жерге отуруп көнгөнбүз да. Бул жак чындыгында керемет, чындыгындачы. Кыргыз төшөктөр, туугандар. Кыргыз төшөктөрүм экөө бар эле, ошону кошуп коймун. Дагы экөөнү кошсом да 4 буштук болуп турник, сурник эми бул жагы. Теге
кыргызча отурганды жакшы көрөбүз го. Диваны, телевизорду караңыздар эми, 2 метрдей бар го. Кондиционери бар экен, мону карагыла эми. Муну дагы өзүнчө өзгөчө экен да. Мында красота берет. Красота экен да. Не килип коет дейсиң го. Негизи могул жерге караоке коеюн деп атам да. Ошо колонкамды алып келип, микрофон жакшы. Мына бул диванга отуруп алып, ырдашса, кенен бу жерде чайын ичип чогуу. Бул жактан сырт көрүнөт экен. Бул жак өзүнчө кооз экен да. Негизи жыгач нерсе жакшы да. Эс алганга дагычы. Ооба. Жакшы экен. Бул жагыңыз ашканасы экен мындай айтканда. Негизи бул ашкана. Топлик болду же бул жагы? Ошол эми сол экен да. Келиндер кечке кызмат кылганда тикесинен турганда бут үшөйт. Сонун экен. Морозильниги бар экен. Негизи бул жак кухня эмес, эме боюнча барбекю мындай болот го. Баягы орустардын шарты да. Бул жерге да мына отурушса, отура кишинин санына жараша болуп калат да. Бул жагы да мындай удобствосу менен. Бул жактан иштете берет. Кеңири. Иштете берет кеңири. Эме болсо, негизи главный борсоктору жазайбыз десе, эшикке жазаган жакшы да, өзүбүзгө приятно болот да. А так биякта деле бар, мынакей шашлык немелер даяр. От жакканга. Үй салсаң ушундай үй сал экен да. Ушундай чертөздөрдөн алышыбыз керек экен бизчи чындыгында кыргыздар. Биз болсо баарын конокко дайындайбыз. Ошондой да, кухняга чыгып кетесиң, чегип үй сал. Жакшы. Караш, үйдөн чыкпай эле банясы. Экинчи этажы дагы бар бул жакта. Лестница менен чыгасыздар. Мына карагыла, ушундай кичине жерден лестница кылган. Жакшы. Бул жагы баня. Туугандар ошо эшиктен киргенде эле түздө ушул баня болот экен. Кыскасы, бул жакта өзүнчө керемет бассейн, сууну ошол келе турган адамга карап, ылайыкташтырып толтуруп койгуз дейт. Мына эми бул ооба, суу толтурулат эмеге. Тереңдиги бир 3 барбы же мындай да? 3. 3,5 болот окшойт. Охо. Могу жерде чыгып кете турган экен өзүчү. Бул иштейт полный же? Иштейт, бул иштейт, суусу толот. Негизи бассейн, как что бул көрүнүп тургандай эле болгон суу жетпейт. 3/2. 3/2. Улуулугудан 3төн жогору. 3төн ашыгыраак. Суу толот, суусу баары иштейт. Болгон эми баягы жаңы болуп аткан, эми толтурабыз да. Негизи мына русский баняга көп кызыгат да, чындыгындачы могу. Макип алып русский баняга. Бул эң кызыгы туугандар. Отун жагып ыстат экенсиздер да. Ушуну жакшылап айтып койсоңуз. Электрический эмес экен. Көп жерде электрический да, жанагы курук сухой ысый берет да. Териң чыкпайт чындыгында. Мына бул русский баня отун кеңири же, кыспайсыз отундан. Отундан кыскандан Кудай сактасын деп коет. Жакшы. Жакшы. Бул жагына деле бир отун жакканда кадимкидей айылда жыгач күйөт го, сол жыттанат. Ошондой болду. Биз өзүбүз 2 жолу жактык. Аябай сонун балдарыңа алып келип баягы моюнда соленый деп ошо соленыйда включать этип алсаңар, туз да чыгат. Бул жагы душ. Жанагы мунун атын суу бар ичинде. Ой, ичинде суу бар. Тартасың го, 2 душу бар экен. Өзгөчө мындай карагылачы. Орустардыкы башкача экен да баары. Бул жактан ошол отун жакканга. Топкасы ошо от жаккан жер экен. Качагар деп эле, эмне деп отурат. Мына ушуга отун салып келет экен. Неге кызыгын карагыла? Алды не красиво, э? Бул өзгөчө да. Для себя мындай жашаш үчүн кылыптыр да мындай канач бардыгына. Карагыла. Чертөздөрдү баш керек. Чачтарын ургатып кетишет бияктан чыккан. Кен даяр. Мондай запахтар баняга ичине сууга кошот го, ичин каалаган запахын алып келип алып деле кошсо болот. Чындыгында шарты жакшы экен. Мындай көрүп аткандар сиздер деле жазып коюңуздар шарты боюнча. Акырында акчасын төлөшөт, өдөөгө чыгып, көргөзүп. Охо. Келтирип коюп чындыгында. Бул жакта балкон дагы бар экен да? Кенен экен ошо балкон аябай чоң. Жайында түп эле комнатадай. Бул чыкканда эле бул коридордан өзүнчө спальня экен, а? Берди, мен дайырдап койдум да, эми ашыкча болуп калса, келип эс алгангачы. Канча адам кенен мындай эс ала турган бөлмө бар? Негизи канча адамдык негизи? 10 адам карашат, бирок 10дон ашып 30 адам деле, 40 адам деле кенен баягы биз эми жерге жатып көнүп калганбыз да. Ылдыйга батат десе, батат, кенен батат. Топлик төшөк салмай. Кенен болот да. Жакшы экен. Негизи канча адамдык мына? Негизи 10-15 адамдык. 10-15 адамдык, спальнялар башкасы. Неден эми бул жагынан көргөзөлүкчү. Бул жак ушу кичинекей балдары менен даңга даярдап койгонбуз да. Банянын жанагысы моору могу жерден чыгат экен, значит, да? Моор деп койгузбу? Бул өзүнчө жылуу. Бул кондиционер иштеп турат. Атайын жылуу кондиционер муздагына жайдын күнү. Муну иштетип коюп турай. Өзүңүздөр
Биз Мен ушул сөзүм жетпей калды. Шарты жакшы экен чындыгында. Люстрасы, детский мындай балдар менен. жата турган жери. Карагыла. Биз өзүбүз алгандан бери ушул жерде эле жүрөбүз. Чоңдорду деле көтөрсө керек негизи. Көтөрөт. Батпай калсачы, адам батпай калса. Жакшы. Полный шарты бар экен да. Бул жагы дагы өзүнчө комнат экен. Ал жакта дагы бир спальня. Спальня бар. Бул жак өзүнчө керемет. Айнеги бар бул жагында. Бул жак айнеги бар. Бүт ачылып бар жагы көрүнөт экен. Үйдүн үстүнө ушунака жасаш керек экен негизи. Жылуу да болот экен. Кондиционер бар экен бул жакта дагы. Ар бир комнатада, ар бир астында коридор бүт жерде кондиционер бар. Жүрүңүздөр чоңун көргөзөлүк. Бул жагы кандай? Бул эме. Меришни Шкаф. Шкафта. Шкафтар, жакшы. Азыр ушундай болуп калды, комната бүт бар бу жерде. Жетпеген төшөнчүлөрүмдү, ашыкча эмелерин баарын жыйнап койгон. Ушул жерден кийим чечилсе болот, раздевалкадан. Жакшы экен. Ушул окшойт эже. Жок. Искусственный бар. Бул жагдан бул свети жанагыдан жанбайбы? Ушул экөө эле калыптыр го, күйүп кетти, экөөнү жасап коюш керек. Бул жагдан өзүнчө керемет экен. Wi-Fi бар экен. Wi-Fi астында да үстүндө да бар Wi-Fi. Жакшы. Шарты чынында жакшы экен эже. Жакшы кылыпсыз. Эмес. Элдер азыр шарты жакшы нерсеге жана издеп калышты да. Бурдагыдай арзан эмес. Шарты жакшы болсо иштеп атабыз. Кенен жырга вес алалык деп. Эс алганга жакшы да. Анан могу жыгач нерседе уктаган аябай жакшы экен. Эртең менен мен баягы биринчи келип жаткан күнү саат 2-де уктадым. Эртең менен саат 7-де турдум. Мындай аябай эс алып турдум да. Мурун 10 саатта уктасам деле эме болчу эмес. Эме эс алынбайчы. Ошондо билдим да, ушу жыгач үй деген действительно жакшы экен. Жакшы. Эже номерлериңизди коюп койдук. Адрести айтып койдук. Эми тыйыны кандай? Анда канча кыл бересиз бизден келгендерге? Сизден келгендерге. Боло турган жерин айтыңыз. Сизден келгендерге. Турайлык чалып. Сизден келгендерге скидка кылабыз да сөзсүз түрдө. Негизи суткасына баягы 20 000. Анан дагы сүйлөшүп эми скидкалар болот эле. Смотря канча адам, кандай шарттар менен меники аныкы туура келсе, адамбыз го сүйлөшүп алгандан акчасын да келишебиз. Бирок бир адамдан 10-12 адамга чейин 20 000. Үйдүн да өзү кымбаттыгы бар да, ошого жараша шарттарына акчасы да ошондой. Бирок сиздерден келгендер, тааныштар, билиштер эми сөзсүз түшүрөбүз. Ошондо суткасына 20 000. Бир суткага 10 адам келсе. 10 адам. 10 адам. Бизден келгендерге 12 адамга 20 000 кылбайсызбы же? Сиз айтып атсаңыз да. Ушул видеону кимде-ким көрүп келген болсо, 12 адамга 20 000 кылабыз. Ато жөн видеону көрбөй байланышканда айтып коюшсуз. 10 адамга 20 000 экен. Анан 12 адамдан да негизи бир 20 адамга чейин бата тургандай эле экен негизи. Кенен батат. Ал жагын адам башына сүйлөшөсүз эми анан. Аны келишип сүйлөшөбүз. Анан жанагындай кыз узатуу, келин алуу шарттары көп болот го. Ошолорго да аябай удобный жерде, мисалы, могул жерлерчи, айыл жеринде анан кенен келип кетишет. Мисалы, эрте келет, кеч келет дейт. Еще Россия жеринде деген жумуштан ар кандай графикте иштейбиз, ар кандай убакта чыгабыз го. Ошого дагы кафеге мисалы бир убакта бар, бир убакта кетиш керек да. Бул жерлерде бийлеп отурса, ырдап отурса, баардыгына шарт болуп атат. Бир сутка болгонго бир күнү бирөө коноктошсо деле каалаган малына чакырып коноктой берсе болот. Ошол жагы да жакшы каралган да. Көптөр баягы эми достордон деле сүйлөшүп калсак, өзүбүз деле ушунда дачага барып жүрчүбүз да. Ошондо мындай неудобно болуп калат да. Саат баланчада бүтүп калат экен, кетип калабыз дебейсиң. Шашылып каласың да. Бул жерге жумушуңду бүтүрүп, анан кенен келип эс ала берсең болот да. Анан баняны көбүнчө семейныйлардагы бала чакам менен баардыгына шарт. Балдарымды эшикке кой берип коюп, кенен отурсам дегендер болот. Воротанын баардыгы айлана тозулган. Балдарын кой берип коюп, өздөрү үйдө баняга түшүп, чайын жасап, аларга сарсын болбой ойной беришет. Ошол жактары да жакшы да. 4-5 баласы менен келсе, чындыгында 20 000 ишалка деп ойлойм да. Майда балдарын алып келсе, 5-6 жашка чейин балдарына эсептебейбиз. Балдарын 6 жашка чейин балдарын эсептебейсиз. Жетелеп келсе. Жакшы. Толук эле маалыматты бердик окшойт. Калганын эже экөөбүз менен чалып сүйлөшүп аласыздар. Номерин. Ишиңиздерге ийгилик. Группалар менен таратып коюңуздар. Буйруса, жанагы чыгарылышдан күтүп калыңыздар туугандар. Каналга катталып кетиңиздер. Көрүшкөнчө, assalamu алейкум. Чоң рахмат.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.